Акыр замандын болооруна ишенүү бул ыймандын парыздарына кирет. Ар нерсенин башталышы жана акыры болгон сыңары биз жашап жаткан бул жарык дүйнөнүн да бүтөр учуру бар. Исрафил аттуу периште сурнайын тартаары менен акыр заман болуп, дүйнөдөгү тирүү жандын баары өлүп, Алла Тааладан башка эч ким калбайт. Акыр замандын качан болоору Алла Таалага гана белгилүү, башка эч ким билбейт. Канчадыр бир күн болоору күтүлөт. Акыр заман болоордон мурда анын белгилери пайда болот. Мындай белгилерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таамай айтып кеткен. Ал айтып кеткен акыр замандын белгилери мына булар. Бани Асфар, башкача айтканда саргычтар, узун бойлуу, сары түстүү эл көп болуп, жер жүзүнө таркап, өлкөлөрдүн көпчүлүгүн өз карамагына каратып алып, өз саясаттарын, өкүмдөрүн жүргүзө баштайт. Ошол учурда ислам өлкөлөрүнүн алсыздыгынан алардын саясаттарына баш ийип калат. Бара-бара Бани Асфар тайпасы азайып, алсыз болуп, акыр түбү тагдыр таратып, башка элдин кол астында калат. Ошол учурда мусулман өлкөлөрү баш бириктирип, өтө чоң күчкө ээ болот. Экинчи, адамдар Кудайга болгон ишенимин жоготуп, ыйманды, жаратканга сыйынуу дегенди унутушуп, күмбөздөргө сыйына башташат. Үчүнчү, арам, адал деген түшүнүк жоголо баштайт. Аракты ичкендер көбөйөт, зына күнөөлөр көбөйөт, жаштардын өлүмү көп болот. Төртүнчү, калк арасындагы ууруга, киши өлтүргүчкө айлангандар көбөйөт. Дүйнөкордук кылып, байлыктын артынан түшүп, бири-бирин өлтүргөндөр чыгат. Бешинчи, табияттын эрежелери бузулуп, жер жүзүндөгү зилзала болуп, жер көчүп, шаарларды суу басып, зыяндуу шамал жүрөт. Убагында жамгыр жаабай, эгиндин түшүмдүүлүгү азаят. Мындан башка дагы ар кандай аламат апааттар көп болот. Алтынчы, эл ичинде түрдүү жугуштуу оорулар көбөйөт. Аманатка кыянат кылгандар четтен чыгат. Кызмат орундарга татыксыз адамдар келет. Өмүрдүн кыскалыгынан акыйкаттан да билгенге үлгүрбөй калышат. Бир жыл бир айдай шуулдап өтөт. Бир ай бир жумадай, бир жума бир күндөй, бир күн бир сааттай сезилет. Жетинчи, адамга атасынан да досу жакын болот. Энени нааразы кылып каргыш табат. Энесин жекирип, зекип, аялынын айтканын кылат. Дин илимин окубай, башканы окуйт. Бузук киши бий болот. Музыканттар көбөйөт. Жамандыгынан чочулап, кишиге урматсый көрсөтө баштайт. Төрөлгөндөн өлгөндүн саны өсөт. Адамдардын сиркеси суу көтөрбөй, болор болбос нерсе үчүн чыр чыгат. Сегизинчи, сан жагынан эркектерге караганда аялдар көп болот. Аял күйөөсүн сыйлаганды унутат. Жубайлар бири-бирин сүйбөйт. Ит менен мышыктай ыркырап калышат. Аялдар күйөөсүнө душман болот. Тогузунчу, ыйык нерселери эт сатылгандай сатылат. Өзүн аалымын деп эсептегендер акыйкатты унутат. Онунчу, зулум өрчүйт. Падышалардын көзүн май басып, бирөөнү жазалагандан гана рахат алып калышат. Кедейлердин, жетим жесирлердин ырыскысын колунан жулуп кетмей салтка айланат. 11. Адамгерчилик, сый-урмат, ар-намыс, уят абийир жоголуп, шакирттер устаздарын укпай калышат. Адамдарда бири-бирине ишенбөөчүлүк көбөйөт. 12. Айрым жылдарда Актөөнүн карды жарылгандай токчулук болуп, ысырапкерчилик өкүм сүрөт. Наадандар аалымдарга акыл үйрөтүп, аалымдар аларды аргасы жок угат. Карыяларда балдардын, балдарда карыялардын акылы болот. Билимдүү азайып, наадандар көбөйөт. 13. Кээ бир жылдары жокчулук болот. Адамдардын өмүрү кыскарат. Өз жанын кыйгандар көбөйөт. Жакшы менен жаман, ак менен кара аралашып, акылдуу тектүү аалым киши пас болуп, акылы жок тексиз киши жогору бааланат. 14. Жалганчы адамчылар көбөйүп, өзүн ээрчигендерди жолдон чыгарып, ыймансыздык, арамдык, түрдүү жаман иштерди үйрөтөт. Оң кол сол колдукун уурдайт. Кыздарда уят калбай жылаңаш жүрө баштайт. Аларды эч ким кудалабай, күйөөнү өздөрү издеп таба баштайт. Кара далы болуп олтуруп калгандар көбөйөт. 15. Дажжал деген неме чыгып элди азгырып, ыймандан чыгарып жүргөн учурда Азирети Фатиманын тукумунан Мухаммед ысымдуу асыл киши чыгып, элди акыл насааты менен бузукулуктан, ыймансыздыктан кайтарып,
жакшылык адилеттүүлүккө үңдөп, кол курап, Дажжал менен анын коомуна каршы согуш ачат. Бул киши имам Магди деп аталат. 16. Ушул учурда Азирети Иса алейхиссалам асмандан түшүп, Азирети Магдиге жардамдашып, душман аскерлеринин көпчүлүгүн Дажжалга кошуп өлтүрөт. Калганы Азирети Иса алейхиссалам менен Магдиге багынып берет. 17. Ушундай бузулган замандан кийин дүйнө кайра жаңырып, жер жүзүндө кайрадан бейпилчилик, токчулук, жыргалчылык, адилеттүүлүк өкүм сүрөт. Ар бир киши байдөөөлөттүү болот. Зекет садаканы кабыл алганга киши табылбай калат. 18. Мындай адилет жыргал заман бүтүп, калк туура жолду кайрадан жоготуп, күнөө иштерди кылып, капырлыкка жүз буруп, ыймансыз бузук кишилер көбөйүп, кылмыштуулук күчөйт. Батышта муздак жел жүрүп, имандуу мусулман кишини өлтүрөт. Күндүн жүрүшү тескериге айланып, күн батыштан чыгат. Мына ушул күн дүйнөнүн акыркы күнү, акыркы сааты болот. Пенденин тобосу мына ушул мезгилге дейри кабыл болот. Бул сааттан кийинки тоболор кабыл кылынбайт. Мындан соң жер жүзүн түтүн каптап, адамдарды акылынан аздырат. Бул окуядан кийин Исрафил периште сурнай тартат. Жер жүзүндөгү жан заттын баары өлүп жок болгондон кийин катуу шамал пайда болуп, жер бетиндеги шаарларды, тоолорду тегиздейт. Жердеги асмандагы периштелердин баары өлөт. Алла Таала өзүнөн башка эч ким калбайт. Мына ушундан кийин кыямат башталат. Кудай Тааланын кудурети менен ар бир адамдын денеси жүгөрүнүн өскөнүндөй өсүп чыгат. Алла Таала биринчи Исрафил периштени тирилтет да, ага сурнайды экинчи ирет тартканга буйрук кылат. Сурнай тартканда ар бир кишинин жаны өз денесине кирип, адамдар тирилет. Махшар майданга чогулат. Ошондо күн төбөгө өтө жакын келгендиктен адамдардын мээси кайнайт. Махшар майданда сурак иштер башталат. Жашоодогу ар ким өзү жасаган иштери бүт жазылган амал дептерлери туура жолдо жүргөндөргө оң жагынан, тескери жолдо жүргөндөргө сол жагынан карматылат. Айыбы барларга айыбы угузулат. Тирүүлүктөгү жакшы, жаман иштерибиздин баары майда барагына чейин жазылганына күбө болобуз. Ошондо жашырып жабылган купуя сырлар ачыкка чыгат. Ар бир адамга сурак жүрүп, жасаган иштерине баа берилет. Жана алар мизан деп аталган таразада өлчөнөт. Ошондо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам каалаган үммөтүнө жан тарта алат. Пайгамбарга берилген мындай укук шапаат деп айтылат. Тирүүсүндө сооп иштерди аткарган ыймандуулар, тообосу кабыл болуп күнөөсү кечирилгендер Сырат көпүрөсүнөн кыйналбай өтүшөт. Кылдан ичке, кылычтан курч болгон көпүрөдөн аман эсен өткөндөр төбөлүккө бейишке кирет. Ал эми мусулман болгону менен шайтанга азгырылып күнөө иштерди көп жасап жүргөндөр тобо кылбай өлүп кеткен болсо, акыретте алар өз күнөөсүнө жараша жазасын тарткандан кийин бейишке чыгарылат. Ыймансыздар бул көпүрөдөн өтө албай тозокко кулап түшөт. Анда төбөлүк калышат.